Саламатсыңарбы окуучулар? Биз бүгүн турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери деген сабагыбызды өтөбүз. Болот Мураталиевич Юнусалиев атындагы Кичик Эмин орто мектеби. Мен Казакова Шола Замирбековна. Биз бүгүн жагымдуу маанай тартуулап алабыз. Дайыма күн нур чачсын, дайыма асман ачык болсун, дайыма атам апам болсун, ар дайым мен болоюн. Ырдалга жараша балдар, биз алтын эрежесин түзүп алалы. Колубузду самын менен жууп, тазалыкты сактайбыз. Антисептик каражаттарды колдонобуз. Эшикке чыкпай, үйдө тартипти сактап отурабыз. Сабакка жоопкерчиликтүү мамиле кылып баштайбыз. Биздин бүгүнкү темабыз кооптуу коноктор. Сабагыбыздын максаты кооптуу коноктор темасы менен таанышабыз. Кабыл алуубуз, көңүл бурубуз, сүйлөө эречибиз өнүгөт. Тазалыкты, тартиптүүлүктү, тактыкты сактай билүүгө тарбияланабыз. Өзүңдү жана үйүңдү кооптуу коноктордон сактануунун эрежелери. Кооптуу коноктор башка адамдардан өзгөчө деле айырмаланышпайт. Тескерисинче, алар сага өзгөчө сылык, боорукер, камкор болуп көрүнүшү мүмкүн. Алардын максаты сени алдап, үйүңдү тоноо, сага жана сенин жакындарыңа зыян келтирүү. Эч качан эшикти тааныбаган кишиге ачпа. Алар сени менен сылык сүйлөшүп, үйдө жалгыз экениңди билгиси келет. Эшик аркылуу эч ким менен сүйлөшпө. Үйдө жалгыз экениңди билдирбе. Бейтаныш кишилер эмне деп алдаса да ишенбе. Эч качан аларды үйүңө киргизбе. Үйүңдүн эшигин ачууга аракет жасашса, эшиктин бекем жабылганын текшер. 102 номурун терип, милиция кызматкерине болгон жагдайды түшүндүр. Ата-энеңе, коңшуларга чалып кабарла. Терезеден өтүп бара жаткан адамдардан жардам сура, кыйкыр. Эч качан үйүңдүн эшигин ачык таштаба. Эшиктин ачкычын эч жерге таштаба. Досторуңа, тааныштарыңа бербе. Сыртка чыгып бара жатканда терезелерди да жапканды унутпа. Эч кимге үйүңдө эмне бар экенин, кымбат баалуу нерселер кайда сакталарын айтпа. Келгиле балдар, биз 5 минутка жазайбыз. Чарчадык. Күндү карап, баарыбыз кыймылдуу ырды аткарабыз. Кутмантаң көздөрүм, ойгондуңбу? Кутмантаң беттерим, ойгондуңбу? Кутмантаң колдорум, ойгондуңбу? Кутмантаң буттарым, ойгондуңбу? Кутмантаң күнүм, мен ойгондум. Сабакты бышыктайбыз. Силер бул жердеги сүрөттөрдү көрүп турасыңар. Эгерде силер бул көрүнүштү көргөндө эмнелерди айтып бере аласыңар? Дептериңерге жазып, видеодон айтып бересиңер. Сабакты жыйынтыктайбыз. Ребусту жандыргыла. Биринчи сүрөттө
Кон деген сөз. Андагы үтүр белгиси менен 3 тамгасын алабыз. Кийинки сүрөтүбүз парта. Ал сөздөн биринчи тамгасын кошобуз. Үчүнчү сүрөт биздин туубуз. Бул жерден 3 тамгасын тең алып кошобуз. Ооба балдар, кооптуу деген сөз пайда болду. Анда эмесе үйүбүздө тартипти, тазалыкты сактап, кооптуу коноктордон сактанып жүрөбүз. Эрежелерди билебиз. Үйгө тапшырма балдар. Кооптуу коноктордон кантип сактанабыз деген темада чакан дилбаян жазабыз.